Салам достор, байланышта Санжобек каналы. Бүгін 2000 жылы шыққандығына қарабай дағы деле мықты тасмалардың қатарынан кетпеген. 2001 жылы Оскар сыйлығына ие болған ел алдында мұшташқан қул аттуу тасманы көрөбүз. Каарманыбыз бир мезгилде килейген хандыктын аскер башчысы болуп жүрүп, үй бүлөсүн жоготкондон кийин кайгыга батып кулга айланат. Анда эмесе даяр болуп калсаңыздар дээрлик 3 сааттык тасманы кыска мөөнөттүн ичинде айтып берүүнүн аракетин көрөлү. Отец убитого сына и муж убитой жены. В этой или следующей жизни я отомщу за них. Биздин заманга чейин 180-жылы Рим империясын Марк Аврелия башкарып турган. Анын кол астында Рим аскерлери 12 жылдык согушту өтүшүп, бул жолку согуш акыркы деп эсептелип Германиянын аймагында болуп жаткан. Анткени бул беттешти жеңсе Рим империясы толугу менен жеңишке жетмек. Ошондуктан Марк Аврелиянын эң ишенимдүү генералы, түндүк аскер башчысы Максимус согушту өзү алып барып жаткан. Анткени Максимус согуш ыкмаларында өзгөчөлүктөр менен айырмаланып, өзү дагы эчтекеден тайманбай согуш талаасынан каччу эмес. Ошондуктан бул жолку согуштагы өтө бир кандуулугу менен өзгөчөлөнүп, Рим аскерлеринин аракетинин жыйынтыгында алар жеңишке жетишет. Ошол убакта эле тасма башка нукка бурулуп, согуш талаасына келе жаткан ханзада менен ханбикени көрөбүз. Бул эки каарманыбыз Марк Аврелиянын кызы Луцилла менен баласы Комат болчу. Алар согуш бүткөн убакта атасынын чакыруусу менен атайын келишип, Комат атасы карып калгандыктан ал жакында хандыкты мага өткөрүп берет деп кубанып жүргөн мезгили эле. Бирок ал чындыгында атасынын жанына келип такыр башкача сүрөттү көрөт. Анткени атасы чындыгында мен эми хандыктан чарчадым, бийликти башка бирөөгө өткөрүп беришмерек деген ойлору болгондугу менен баласына көп деле көңүл бурбай генерал Максимуска ыктап тургандыгы сезилди. Анткени Комат атасы менен биргеликте бир дагы согушка катышкан эмес болчу. Жаль, что сын не похож на тебя. Айткандай эле көп өтпөй хан Максимусту чакырып экөөбүз жакын достой эле сүйлөшөлүчү. Бирок андай дейин десең эң бийик деңгээлде турган адамдардын деле достугу бузулуп кете берет экен. Кел андан көрө ага энидей сүйлөшөлү. Мен хандыкка келгенден бери 4 жыл гана согушпадым. Андан бери өмүрүмдүн аягына чейин согушуп эле келе жатам. Бирок акыр аягы эмне таптым макул. Биздин өлкөбүз чоңоюп, картабыз кеңейди. Бирок коррупция жана башаламандык өлкөбүздө азайбай жатат го. Демек башкача көз караш керек окшойт. Андан дагы өкүнүчтүүсү менин бийлигим балам Коматка өтпөш керек. Ал такыр мамлекетибизди жок кылышы мүмкүн. Менин максатым бийликти сага өткөрүп бериш. Сен Римге барышың керек, дагы аны мыйзамдуу адамдарга өткөрүп бересиң. Бул менен сага болгон акыркы суранычым жана буйругум десе каарманыбыз такыр кабыл алгысы келген жок. Анткени ал дагы акыркы 3 жылдан бери үйүнө орбай согуш талаасында жүрүп аябай чарчап калган болчу. Анан дагы акыркы беттеште көптөгөн адамдары жаракат алып каарманыбыздын көңүлү бир топко түшүп, канчалык жок дегендигине карабай хандын алдында баш ийип анын буйругун аткарбай коюу дагы мүмкүн эмес эле. Анткени Максимус өзү дагы Коматка бийликтин өтүүсүн каалаган эмес. Себеби Коматтын адилетсиз жана кара мүртөз болуп чоңойгондугу белгилүү. Бирок кандай болбосун каарманыбыз мага убакыт бериңиз деп хандын жанынан чыгып, ал чыгып келе жатып эле ханбике Луциллага жолугат. Луцилла каарманыбызды мурдатан эле таанып, анын эр жүрөктүүлүгүнө тан берип, анан дагы Максимусту сыртынан билгизбей жакшы көрүп жүрчү. Ошондуктан ал Максимуска жакында эле күйөөсү өтүп кеткендигин айтып, баласы 8ге чыгып калгандыгын жана анын аты Луци экендигин айтат. Анда Максимус ханбикенин максатын түшүнүп, менин дагы балам 8ге чыгып калды, алар апасы экөө мени күтүп жатышат. Мен жакында үйүмө кетемин деп Луцилла көзүн сүзгөнүнө карабай Максимус жибин үзгөн жок. Моя власть перейдет к Максимусу. Убакыт келди. Өтүү керек. О банк жана О жаңы кардарлары үчүн. Дароо 200 гигабайт жана 200 сом алгыңыз келеби? Каалаган Остор дүкөнүнө кошулуп, кош бонусту алыңыз. Биз менен сизби? Досторуңузду чакырыңыз жана ар бир досуңуз үчүн 200 сомдон алыңыз. О банк жана О өтүүгө жана биз менен болууга эң ыңгайлуу учур. Хан көп өтпөй эле максатын баласына жеткирип, муну уккан баласы аябай ачууланып, "Ооба ата, мен сиз каалагандай эр жигит болуп чоңойбодум. Сиз көрө алган сапаттар менде жок. Бирок менде андан башка дагы сапаттар бар го. Эмнеге сиз аларды байкаганыңыз келбейт? Мен ушу эс тарткандан бери эле сизди ыраазы кылуунун аракетинде жүрөмүн, бирок сиз мага эч эле көңүл бурбадыңыз. Жада калса балам деп мени кучактап деле койгон жоксуз" десе, хан баласынын алдында өзүн аябай күнөөлүү сезип, "Ооба балам, балким сенин чындап эле ушундай болуп калууңа менин күнөөм бар" деп баласын кучактаганга аракет кылат. Анда Комат жини келип, "Эми кеч болуп калды ата" деп атасын кучактаган бойдон думчуктуруп өлтүрө баштайт. Бул окуялардан көп өтпөй эле уктап жаткан каарманыбызды ойго түшүп, хандын өлгөндүгү тууралуу маалымат беришти. Анда ал хандын жанына барып, анын киши колдуу болуп өлгөндүгүн дароо эле түшүнүп, ошол убакта эле артында турган Комат каарманыбызга кайрылып, "Эми атам каза болуп, мен хан болдум. Сен эми мага чын ниеттен кызмат кылууга даярсыңбы" десе, каарманыбыз ага колун бербей кетип калат. Анткени ал кечээ күнү хандын берген буйругун аткарууну каалаган болчу.
Бирок душманды алыстан издебе дегенде аны менен буга чейин согуштарды биргеликте өткөн. Жанында жан жоокөрү болуп жүргөн аскер башчыларынын бири дароо эле жоокерлерге буйругун берип каарманыбызды карматат. Анткени ал Коматтын хандыгын кабыл алган болчу. Ошондуктан аскерлерге Максимусту токойго алып барып өлүм жазасына тарткыла деген буйругун берет. Анда аскерлер ишке киришип дароо эле каарманыбызды алыс жерге алып барып өлүм жазасына тарта башташып, Максимус алардан суранып, менин жөн эле башымды алып салбай чыныгы эр жигит катары сый менен өлтүргүлө. Мен эмне ошого татыктуу эмесминби деп башкача өлүмдү суранат. Бирок каарманыбызды өлтүрүш аскерлердин колунан келбей, Максимус алардын өзүн өлтүрүп, атчандардын бирин жок кылып жатып өзү дагы жаракат алат. Андан соң каарманыбыз атты минип алып дароо эле Испанияны көздөп жөнөдү. Анткени Максимус испаниялык болгондуктан аялы менен баласын коргоо үчүн үйүнө жөнөп, сапар өтө алыс болгондуктан жаракатынын айынан эсинен кете баштайт. Бирок ал бир мезгилде жамандыкты сезгенде атын мурдагыдан дагы катуу чаап жөнөп, чындап эле үйүнө барган мезгилде эч агылы Рим аскерлери бул жерге келип кетишкен экен. Анткени анын короосун үй жайын кызматкерлерин толугу менен өрттөшүп, аялы менен баласын болсо өлтүрүп туруп асып салышыптыр. Бул жагдайды көргөн каарманыбыз көзүнөн жашын токтото албай кандай болбосун үй бүлөсүн жерге берип, өзү болсо кайгыга батып, анан дагы жаракатынын айынан эсинен кетет. Арадан бир канча убакыт өтүп эсине келген Максимус кул ээлөөчүлөрдүн колуна түшүп кербен менен бара жаткандыгын көрөт. Көрсө аны эсине кеткен абалда табышып, колундагы аскер кызматкери деген белгини көрүшүп, согуштан качкан жоокер окшойт деп кулга айлантып салышыптыр. Жашоосунун маңызын жоготкон каарманыбыз деле бул нерсеге каршылык көрсөтпөй, кул ээлөөчүлөр колго түшкөндөрдү Мавританиядагы Зухабар шаарына жеткиришип, ал жерден Проксима деген адамга сатып жиберишет. Көрсө бул адам беттешке жарамдуу кулдарды сатып алып, ошол мезгилдеги UFC'ге чыгарып турчу экен. Ошондуктан ал бул жолу дагы сатып алган кулдарынын алдына чыгып, эми силердин тагдырыңар ушундай, жакында бардыгыңар өлөсүңөр. Анткени силер чыга турган беттеште же өлтүрүшүңөр керек, же болбосо өлүшүңөр керек. Башка эч кандай жол жок деп кулдарды беттешке даярдай башташат. Бул убакта каарманыбызга Испаниялык деген ат коюлган болчу. Көп өтпөй эле эл алдында мушташкан кулдарды беттеш өтө турган жерге алып келип, аларды эки-экиден колдоруна чынжыр байлап беттешке чыгарып жиберишет. Көрсө бул жерде элдерди кызыктырып атайын оюн зоок уюштурушуп, эл алдында кулдарды мушташтыруу үчүн атайын тегерек жай салыныптыр. Беттешке чыккан эки тараптын кулдары бири-бири менен бир топ убакытка салгылашып, бул жолу Проксиманын кулдары күчтүү чыгышып, каармандарыбыз жеңишке жетишет. Ошол эле убакта тасманын көрүнүшү Рим империясынын борборуна өтөт. Ал жакта Комат баатырга айланып, согушту жеңип кайтып келгенсип атасынын ордуна хан болуп калды. Аны тосуп алган мамлекеттик кызматкерлер каза болгон Марк Аврелиянын достору Коматтын хан болгондугун көп деле кабыл алгысы келбей, мамлекеттик жумуштар боюнча чогулушта Сенаттын алдында Коматка ар кандай суроолорду берип, арасынан эл өкүлдөрү Грах менен Гай Коматка ачык-ачык эле талаптарды коюшат. Анткени азыркы учурда өлкө ичинде чечилбеген маселелер өтө көп болчу. Комат болсо аларды чечүүнү максат кылбай эле максаты такыр эле башка экендиги билинет. Ал жанагы кулдардын беттешин өткөрүп, элдердин көңүлүн такыр башка жака буруп, өзүн ошондой беттештерди уюштуруучу катары көргөзүп, элдердин сүймөнчүлүгүн айланууну чечиптир. Я дам людям величайшую мечту их жизни. Ошентип арадан убакыт өтүп, каарманыбыз дагы деле кулчулукта беттештерге чыгып жүргөндүгүн көрөбүз. Ал буга чейин беттештердин көбүн жеңип, Испаниялык деген ат менен аты далайга кетип, күчтүү мушкер катары таанылып, көрүүчүлөр аны аябай колдойт болчу. Аны кул ээлөөчү Проксима дагы жакшы көрүп, кээ бир учурда сүйлөшүү үчүн жанына алып келип, бул жолу Проксима Максимуска өзүнүн чындыгын айтып берет. Көрсө Проксима дагы бир мезгилде каарманыбызга окшоп эле кул болгон экен. Эл алдында мушташка чыккан кулдарды гладиатор деп коет. Мен дагы ошентип мушташып жүргөмүн. Мен көп беттештерден өтүп, элдин сүймөнчүлүгүнө айлангандан кийин мени эркиндикке чыгарышкан. Сен дагы ошентип эркиндикке жетсең болот, анткени элдин сүймөнчүлүгүнө айлана баштадың. Анан дагы эркиндикти хан өзү берет десе, каарманыбыз Коматко жолукканга мүмкүнчүлүгү бар экендигин түшүнүп, Проксима эмне десе бардыгына макул экендигин айтат. Анткени Максимус Коматка жолуккан мезгилде аны өлтүрүүнү максат кылган болчу. Проксима сөзүн улап, биз жакында Рим империясынын борборуна барабыз. Жаңы хан кулдардын беттештерин өткөрүп баштаптыр. Мындан 5 жыл мурда Марк Аврелия беттештерге тыюу салды эле. Мына эми кайрадан борборго кайтууга мүмкүнчүлүгүбүз бар деп айтат. Ошентип алар көп өтпөй эле Римге барышып, шаардын аябай чоң экендигин көрүшүп, ал жердеги беттеш өтө турган имараттын бийиктигин көрүп катуу таң калышты. Бул убакта Комат өзүнүн максаттарын ишке ашыра баштап, мамлекеттин кызыкчылыгына башын деле оорутпай, ага каршы чыккан сенаттардын жакында эл өкүлү деген наамдарын жок кылам деп жаткан. Анткени Комат өлкөнүн казынасындагы акчаларды эч кандай пайдасыз эле коротуп, ага каршы сүйлөгөндөрдү жок кылуу менен алек болчу. Ошондуктан анын бир тууган эжеси Луцилла Коматтын кеңешчиси болгондугуна карабай ичинен ага каршы туруп, жашыруун эл өкүлдөрү Грах менен Гайга жолугуп төңкөрүштү мерчемдей башташат.
Арадан көп өтпөй эле беттешип турган күн келип каармандарыбыз эл алдына чыгышып, Мушташ талаасы аябай чоң, элдердин болсо өтө көп экендигин көрүшөт. Анан да каарманыбыз ал жерге Рим империясынын ханына айланган Комоддун келгендигин, эжеси Луцилла жана анын баласы Луций жүргөндүгүн көрдү. Бир мезгилде беттештин уюштуруучусу кулдарды аябай жаман жана жырткыч катары тааныштырып, биз силерге Рим жоокерлери Карфаген согушун кандай өткөргөндүгүн көрсөтөлү. Бул ортодо турган жырткычтар азыр биздин жоокерлер чыга келишет. Алар жырткычтарды жер менен жексен кылат десе, көрүүчүлөрдүн бардыгы күтө башташат. Ошол убакта Максимус жанындагы өзүнө окшогон гладиаторлорго кайрылып, биз күчүбүздү бириктиришибиз керек. Эгер биз биргеликте иш кылсак, дарбазадан ким чыкпасын бизди эч качан жеңе албайт. Менин сөзүмө макулсуңарбы десе, бардыгы каарманыбыздын кыйындыгын билгендиктен дароо эле бириге калышты. Бир мезгилде эле дарбазалар ачылып, ат арабачандар чыга калып, беттеш башталат. Анда Максимус айткандай эле алар уюшумдуулук менен ат арабачандарга катуу каршылык көрсөтүп, арабачандар жаалар менен аткылагандарына карабай каармандарыбыздын каршылыгына туруштук бере алышкан жок. Алар биринин артынан бири кулап арабасынын башкаруусун жоготуп, көрүүчүлөрдүн шылдыңына калып, кулдар тез эле үстөмдүк кыла баштайт. Бир мезгилде Максимус чыгылган аттардын бирин минип алып, кылычты алып калган арабачандарды жок кылып, каршылаштарынын бири дагы калбай каармандарыбыз толугу менен жеңишке жетишти. Кто он? Его называют испанцем, повелитель. Беттеш аяктагандан кийин Комодго каарманыбыздын кылган иши аябай жагып, аны менен жакындан таанышайын деп, Мушташ талаасына жоокерлер чыга келип эле гладиаторлорду курчап куралдарыңарды таштагыла деп айтат. Анткени Комод ал жака чыгып келе жаткан болчу. Ал каарманыбыздын жанына келип эле, сен өзгөчө гладиатор экенсиң, ана бизге чыныгы жүзүңдү көрсөтчү, жана өзүңдү тааныштыр десе, каарманыбыз мен жөн гана кулмун деп тескери карап басып кетип калат. Анда Комод ачууланып, мен сүйлөп атканда тескери караганга кандай акың бар? Мен сага жүзүңдү көрсөт деп жатамын десе, каарманыбыз ошондо гана башындагыны чечип, менин атым Максимус, Рим империясынын чыныгы ханы Марк Аврелиянын кол башчысымын. Түндүк армиянын генералымын, каза болгон аялдын күйөөсүмүн жана каза болгон баланын атасымын. Мен үй бүлөм үчүн бул дүйнөдө болбосун, акыретте болбосун өч аламын десе, муну көргөн элдердин оозу ачылып, Комод эмне кылышын билбей эле аны өлтүргүлө деп буйрук бере баштайт. Бирок элдерге каарманыбыздын эр жүрөктүүлүгү жагып, ага ырайым бергениң деп кыйкыра башташып, элдин сүймөнчүлүгүн каалаган Комод эмне кылышын билбей айласы жок тирүү калууга уруксат берет. Ошентип буга чейин испаниялык деген атка конгон каарманыбыздын Максимус экендиги билинди. Бул окуядан кийин Максимус камалып олтурган жерге Луцилла келсе, Максимус аябай жини келип, сенин атаңды ким өлтүргөндүгүн билип туруп деле эмнеге анын жанында жүрөсүң? Ушул сенин атаңа жана Римге кызмат кылганың десе, Луцилла өзүнүн жагдайын түшүндүрүп, мен күн сайын коркунуч менен жашаймын, анткени Комод кааласа баламды дагы өлтүрүп коюшу мүмкүн. Мен башка эмне кыла алам десе, каарманыбыз ого бетер жини келип, а менин балам менен аялымда эмне күнөө? Мен ушул күндү көрөмүн деп Римге кызмат кылдымбы десе, Луцилла келген максатын айтат. Көрсө ал каарманыбызды мерчемдеп жаткан төңкөрүшкө кошууну каалаптыр. Бирок Максимус, мага эми Римдин келечегинин кызыгы жок, мен максатым Комодду өлтүрүү гана. Бул нерсеге эртелүү кеч жетемин деп Луцилланын сөзүн дагы укпай, анын сунушун кабыл албай дагы коет. Комод болсо Максимус элдин сүймөнчүлүгүнө айлангандыгын түшүнүп, аны элдин алдына жок кылууну чечти. Ошондуктан кийинки боло турган кулдар беттешине жалгыз гана Максимусту чыгарып, ага каршы буга чейин гладиатордук беттештерде эч кимден жеңилбеген чемпионду чыгарат. Ал эле эмес, экөөнүн мушташынын арасында ал жерге жолборстордун мойнундарына чынжырларды байлап дагы коюп беришти. Комоддун мерчеми боюнча жолборсторду атайын Максимуска жакыныраак кылып чыгарышып, алардын бири каарманыбызга асылып жиберген мезгилде ал кылыч менен сайгылап өлтүрдү. Жини келген Максимус жолборсту эле жок кылбай, атааңдашынын бутуна дагы куралын сайып алып, ал алсырап жатып калган мезгилде Комод ордунан туруп аны өлтүргүнүң деген буйругун берет. Бирок каарманыбыз атайлап анын сөзүн дагы бир жолу укпай өлтүрбөй коет. Бул окуяга күбө болуп турган көрүүчүлөр Максимус деп кыйкыра баштап, жини келген Комод аны жоокерлери менен токтотуп дагы бир жолу жанына чыга келди. Ал Максимуска кайрылып, эркекчесин айтсам, зыыны чыгардың, эч эле өлбөгөн неме экенсиң. Элдин сүймөнчүлүгүнө айлангандыгың үчүн гана унчукпай турамын, болбосо эч ак эле өлтүртүп коймокмун. Менин сөзүмдү укпай эл алдында кадыр баркка ээ болуп жатасың, бирок билесиңби, мен сага бир нерсени айтып берейин. Сенин балаң менен аялыңды менин адамдарым тирүүлөй өрттөштү. Анан дагы аялыңды жөн койбой зордукташты десе, каарманыбыз аябай ачууланып, бирок өзүн олуттуу кармап, жакынкы күндөрү сенин дагы саатың келет деп ал жерден басып кетет. Передай солдатам, что и генерал жив, найди меня. Каарманыбыз ошол күнү эл арасынан жардамчысы Цицеронду байкайт. Ал Максимустун колуна кичинекей калта берип, сиздин 5000 жоокериңиз дагы деле сизди күтүп жатат деген сөзүн айтат. Көрсө калтанын ичинде каарманыбыздын аялы менен баласынын кичинекей жыгачтан жасалган айкели бар экен эле.
Көп өтпөй эле Цицерон Максимуска кайрадан жолугуп, анын тирүү же өлүк экендигин буга чейин билбей жүргөндүгүн айтып, сиз башкарган аскерлер дагы деле сиздин буйругуңузга даяр. Аларга эмне сөзүңүздү жеткирейин десе, каарманыбыз эң биринчи Цицеронго башка буйрукту берет. Көрсө ал аскерлери кайда жайгашкандыгын билгенден кийин буга чейин Луцилла айткан сунушка макул болууну чечиптир. Ошондуктан бул маалыматты жардамчысы Цицерон Луциллага жеткирип, каармандарыбыз жашыруун жолугуп ал жерге эл өкүлдөрүнүн бири Грехам келет. Буга чейин Марк Аврелий өлүлегинде бийлигин Максимуска өткөрүп берип, ал Римге келип дагы эле ушул Грехамга өткөрүп бериш керек экен эле. Анткени Грехам ушул убакка чейин мамлекеттик кызматтарда иштеп адилеттүүлүгү менен айырмаланчу. Ошондуктан Максимус аларга сунушун айтып, силер мени башкысы бул жерден чыгарышыңар керек, мен жоокерлериме барайын. Алардын азыр Комат жөнөткөн башка аскер башчысы бар, бирок алар менин сөзүмдү угушат. Мен 2 күндөн кийин ал аскерлери менен келип Римди бастырып киремин. Коматты жана анын тарапташтарын түп тамыры менен жок кылабыз десе, Луцилла дагы Грехам дагы макулдугун беришет. Бирок көп өтпөй эле Грехамды Коматтын адамдары камакка алышып, сыяга алардын максаты билинип калган байтур Луцилла кандай болбосун өз алдынча кыймылдоону чечип, Проксимага өтө көп акча берип, каарманыбызды сатып алып боштондукка чыгарат. Я Максимус, спаситель Рима. Бул убакта Комат Джейни менен кылышташып ойноп жаткан учур эле. Бир мезгилде Луций мен Римди куткарган Максимусмун деп сүйлөп жибергендиктен, бул сөздү сага ким айтты десе, Джейни апасы айткандыгын айтып берет. Ошондо Комат дароо эле ага бир тууган эжеси каршы чыгып жаткандыгын түшүнүп, ал келген мезгилде Джейни түшүнбөй тургандай кылып, бирок мага бардык чындыкты айтпасаң балаңды өлтүрөмүн деп эжесин коркутат. Анда Луцилла эмне кылышын билбей көзүнөн жаш агып болуп жаткан иштердин бардыгын айтып берди. Көрсө алардын мерчеми боюнча Максимус ушул түнү качмак экен. Бирок ал жөнөп жаткан мезгилде эле Проксиманын эшигинин алдында жоокерлер пайда болуп, эшикти сындырып кирип короону толугу менен курчап калышат. Анда Максимустун жанындагы башка кулдар, сен кача бергениң, буларды биз кармап турабыз. Башкысы сен жоокерлериң менен Римге кайтып келишиң керек деп каарманыбызга мүмкүнчүлүк беришип, келген аскерлер менен Проксиманын кулдары салгылаша башташат. Бирок өкүнүчтүүсү көптөгөн кулдар ал жерде каза болушуп, жада калса Проксиманы дагы өлтүрүшүп, каарманыбыз болсо жертөлөдөгү жол менен качып чыгып, сырттан жардамчысы Цицерон күтүп тургандыгын көрөт. Цицерон атта отуруп күтүп жаткандай жагдай болгондугу менен чындыгында ал жерге жоокерлер эбак эле жетип келишип, анын мойнуна жип менен асышып Максимусту күтүп жатышкан экен. Ошентип каармандарыбыздын максаты ишке ашпай, Максимус кайрадан колго түштү. Бул убакта кулдардын мушташы болгон жерде адамдар топтолуп, жакында боло турган беттешти күтүп жатышкан. Көрсө Комат каарманыбызды элдин алдында өз колу менен жок кылайын деп ага беттешке чыгууну чечиптир. Ошондуктан ал беттештен алдын Максимустун жанына келип, мына эл сенин атыңды айтып кыйкырып күтүп жатышат, бирок азыр алар эмне болушун билишпейт да. Алардын сүймөнчүлүгүнө айланган генералы менин колумдан өлөт. Сага беттешке чыгуудан мени коркот деп ойлодуңбу деп каарманыбыздын каптал жагына бычагын сайып алат. Көрсө ал Максимусту жарадар кылып, ошондой абалда мушташып элдин алдында жеңемдеген окшойт. Бир мезгилде беттеш башталып, эрке булан беттешине асмандан түшсө, каармандарыбыз өзгөчө болуп жерден чыгышат. Аларды тегеректеп чыккан жоокерлер өздөрүнүн жайларына турушуп, каармандарыбыздын ортосунда дароо эле мушташ башталды. Максимустун бир тарабы иштебей араң эле мушташып жатса дагы Коматты оңой эле жеңип, анын колунан кылычын түшүрүп алалгыс кылып коет. Анда Комат ал жердеги жоокерлерден кылыч алууга аракет кылып, бирок жоокерлердин башчысы кылычыңарды бербегиле деген буйругун берип, айласы кеткен Комат жашырган бычагын алып чыгып каарманыбызга дагы каршылык көрсөтөт. Бирок анын бул аракетинен деле майнап чыкпай, Максимус анын бычагын өзүнө көзөп, жини келип бычакты дароо эле сайып албай, акырындык менен Коматка матырып алат. Ошентип Комат өлгөндөн кийин көрүүчүлөрдүн бардыгы унчукпай калышты. Анда Максимус түрмөгө камалгандар чыгып, кулдарга эркиндик берилиш керек. Анан дагы бийлик Грехамга өтүш керек. Бул Марк Аврелиянын калоосу болчу деген сөзүн айтып, мен милдетти аткардым деп эле аркасы менен күп этип жерге түшөт. Максимус алган жаракатынан көз жумуп, ал наркы дүйнөдө аялы менен баласына жолуккандыгын көрөбүз. Түрмөдөн болсо Грехамды дагы буга чейин каарманыбызга жардам берген кулдарды дагы чыгарышып, Луцилла элдин алдына чыгып, бул согушкер адам чыныгы Рим үчүн кызмат кылды. Биз аны эч качан унутпашыбыз керек деп майытты дароо эле көмгөн алып кетишет. Достор, ушундай мүнөттөр менен бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасма жакса мыкты белгисин басып, оюңуздарды сөзсүз калтыра кетиңиздер. Анда эмесе кийинки тасмадан жолугушканча ден соолукту жакшы карап, бүгүн бар эртең жок дүйнөдө бири-бирибизди капа кылбайлычы.